Жашоодо отличниктер эмес, 3-кө окуган, 2-ге окугандар утуп кетет. Байкасаңыз, негизи эле мектептен карасаңыз, ошо 3-2 окугандар ким болот элең, адамдагы болбойсуң сен деп мугалимдерди чыгарып баш болуп, доскага чыгарып, кулагын кайрып, сындырып, бир жерин уруп, ошо балдар негизи жашоодо бизнесмен болуп ордун күчтүү таап кетет. Баягы окугандар да университетте окуйт, дипломду алат, бирок дагы эле бир 1-2 бой жүргөнү, байлык маселесинде 1-2 болбой жүргөнү көрөсүз да. Бул реал жашоодо болуп аткан маселе. Мен эмне айткым келет? Мектеп көп учурда да окуш керек. Бир жатты туура кармап туруп окуш керек. Мисалы 11 жыл окуйт, 11 жылда бир жаттан күчтүү болуп чыкпайт да. Же англис тил, же орус тилде жакшыраак сүйлөп чыкпайт. 11 жыл деген өмүр кетти ага. Айтайын дегеним, үмүт чөктүрбөсөн 11-класстан кийин дагы аракет күчтүү кылса болот. Мугалимдер үмүттү чөктүрбөш керек мектепте. Үмүтү чөкпөш керек мектептеги балдардын. Себеп келечегиңер алдыда. Силер көп иштерди кылып койсоңор болот.